Алай районунда Алымбек Датканын 225 жылдык мааракесине карата бир катар иштер аткарылууда. Тарыхый инсандын атын алып жүргөн эс алуу жайы реконструкцияланып, коноктор үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Ошондой эле Курманжан Датка этнографиялык музей толук оңдоп түзөөдөн өтүп, экспозициялар жаңы материалдар менен толукталды. Анда Датканын айрым буюмдары жана уулдарынын кийимдери коюлду. Алымбек Датка атабыз жөнүндө дагы көбүрөөк маалыматтарды жыйнадык. Алымбек Датка атабыздын дагы өздүк буюму кур кемерин өздөрүнүн туугандары алып келип бизге беришти, белек кылып. Ошол кур кемерин айтып кетсек болот азыркы учурда. Бул Камчыбектин чапаны 19-кылымдарга таандык мына. Өзүнүн чапаны, ошо туугандары алып келип, бир аз реставрация баягы чапан келгенде неме кылып бир сыйра кичине реставрация болду, жыртылган жерлерин оңдолуп, анан мына өзүнүн Камчыбектин өзүнүн чапаны. А бул болсо Абдылдабектин чапаны. Абдылдабектин. Маареке 11-12 сентябрда өтүп, Жошол айылында 170 боз үй тигилет. Бул жерде улуттук ат оюндар, кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү, жарманке жана эл аралык айтыр сынагы уюштурулат. Иш-чарага Өзбекстан жана Казакстандан да коноктор келиши күтүлүүдө. 225 жылдыкты өткөрүү максатында биздин мамлекет тарабынан республикалык бюджеттен акча каражат бөлүп берилди. Бул жалпысынан ошо байгелерге деги эле ошол кетүүчү каражаттарды камтоо максатында ошол акча каражат бөлүнүп берилген. Азыр акча каражат жетиштүү. Анан ошо менен биргеликте биздин дагы баягы акындардын айтышы дагы ошол Күлчөдө өтөт. Финалдык часть бөлүгү болсо ошол Калама жайлоосунда өтөт. Негизги программа райондун Борбордук стадионунда өтүп, анда театралдаштырылган көрсөтүүлөр, гала-концерт жана маданий иш-чаралар тартууланат. Токтогул Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драма театры атайын Алымбек Датка атабызга мурда анча көңүл бөлүнбөй калгансып, атайын буйртма менен Алай жолборчу деген пьесаны драматургдарга кайрылып атып жаздырып спектакль койгонбуз. Ал спектакль мында толук ойнолбойт. Стадиондо ошо Алымбек атабыздын 3 кезегин камтыган театралдаштырылган көрсөтмөгө абдан катуу даярданып атабыз. Негизинен бул жерде Алай райондук маданият бөлүмү жана Токтогул Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драма театрынын актерлору ошондой эле Остон жана башка жактан бизге да жардам келип атышат. Ошондой эле чыйырчык ашуусуна Алымбек Датка жана Курманжан Датканын эстеликтери орнотулуп, акыркы иштер жүрүүдө. Белгилей кетсек, Алымбек Асанбей уулу кыргыз элинин тарыхындагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмер болгон. Ал 31 жашында Даткан наамын алып, 32 жашында Анжиян вилаетинин башкаруучусу болуп дайындалган. Быйыл өлкөдө улуу инсандын 225 жылдыгын республикалык деңгээлде белгилөө чечими кабыл алынып, жыл бою маданий илимий иш-чаралар тынымсыз өткөрүлүп жатат. Самара Асанова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.